эгемендүүлүк башталганда мамлекеттин бирден бир багыты болуп, калктын ден соолугу боюнча кам көрүү, калктын ден соолугун коргоо чыңдоо болду. Ушул багытта алгачкы эгемендүүлүктүн алгачкы жылында 1992 жылы Атайын президенттин указы менен медицина факультети ачылган. Ошондо 1993 жылы 100 студент кабыл алса, бүгүнкү күндө мына медицина факультети 28 жыл болду. Өзүнчө 29 жыл болуптур. Өзүнчө чоң курамдагы факультет болуп, Ош мамлекеттик университеттин курамындагы чоң факультеттердин бири болуп айланды. Бүгүнкү күндө медицина факультетинде окуп аткан студенттердин саны 5000ден ашык. Студент бүгүнкү күндө окуп атат. 6 багытта даярдалат: лечебный дело, педиатрия, фармация, стоматология, медико-профилактическое дело деген бар, жана высший медицинский сестра. Ошондой эле медицина факультетинин бүгүнкү күндөгү материалдык техникалык базасы чоңойду. Бүгүнкү күндө 24 кафедра бар медицина факультети. Эң көп кафедра ошо медицина факультетинде 24 кафедра бар. Бул факультетте бүгүнкү күндө 10дон ашык доктор наук профессорлор, 80ден ашык кандидат наук доценттер эмгектенет. Жалпысына 250-300гө жакын жамаат бар. Мурун сан боюнча адистерди даярдоодо сандык жагынан көңүл бурулса, бүгүнкү күндө сапат жагынан себеби дегенде бул медицина багытында иштеген врачтык кесип өтө татаал, өтө жооптуу кесип. Ошол үчүн биринчи кезектеги ушу врачтарды даярдоодо сапаттык жагынан көңүл буруда. Студенттер Түркияга барып, Германияга барып, Казакстан, Россия, мына Бишкекти айтпаганда, Өзбекстанга барып, Тажикстанга барып окуулар менен алмашып иштеп атышат.